Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкастты баштадык. Жана биз сиздер менен өзгөчө жашырган эркектерге аялдар тууралуу деп аталган циклды улантуудабыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Бир аз эске сала кетсем, бул китептин автору Шонти жана Джефф Фелдандар. Алар аялдар жөнүндө эркектер эмне деп ойлошот, чындыгында аялдар кандай, мына ушул сырды ачып берип, жубайлардын ортосундагы таттуу мамиленин бекем болушуна жардам бергилери келген. Мурунку уктурууларда аялдар кандай ойлонот, көйгөйдү кандай карайт, коопсуздук аялдар үчүн эмне? Мына ошол жөнүндө сөз кылганбыз. Финансылык коопсуздуктан мурун аял үчүн биринчи кезекте эмоциялык коопсуздук маанилүү деп баса белгилегенбиз. Ошондуктан бул нерсени эске алуу менен биз уланталы. Кызыгы, аялдардагы мен ошол автор эркек болгондуктан эркектин авторунун атынан айтам. Кызыгы, алар биздин бактылуу болушубузду каалашат экен. Кызык, анда сөз башынан болсун. Төмөнкүлөр биз үчүн эң жагымдуу ачылыштардын бири болду. Аялдар чындап эле өздөрүнүн күйөөлөрүнө алардын баардык убактысын албаган, үй бүлөсү менен көбүрөөк убакыт бирге болууга мүмкүнчүлүк берген жумушту каалайт. Ошондой эле күйөөлөрүнүн баардык күчүн жамшоону талап кылбаган, жашоодон кубаныч алууга мүмкүндүк берген жумушу болсо деп кыйгылданышат. Күйөөсүнүн үй бүлөнү жакшы деңгээлдеги жашоо менен камсыз кылам деп өзүн стресске дуушар кылган жумушта узак сааттар иштеп жүргөнү аялдын жан дүйнөсүнө абдан чоң ыңгайсыздыкты алып келет. Эгерде башка мүмкүндүк болгондо, финансылык туруктуулукту жоготуп, алуу тобокелине карабастан аялдар эмгек акысы төмөнүрөөк, чыңалууну азыраак талап кылган, күйөөсүнө рахаттануу алып келген жумушту артып көрүшмөк. Биздин анкеталарыбызда аялдарга алардын күйөөлөрү үчүн жумуштардын эки түрдүү вариантын сунуш кылдык. Аялдардын 70%, эгерде бул жумуш күйөөсүнүн бош убактысы көбүрөөк болушуна кепилдик берсе, үй бүлөнүн материалдык абалынын төмөндөшүнө алып келе турган, финансы тарабынан пайдасы азыраак жумушту артык көрүшөрүн айтышкан. Кубандыра турган нерсе, бул көрсөткүч баары бир деп жооп берген аялдарды кошкондо, эгерде аялдар күйөөлөрүнүн өз эрки менен ушундай тандоо кылууга даяр экендигин сезген учурда 89%га чейин өскөн. Караңызчы, акча азайса мейли, финансыбыз азайса мейли, бирок менин жолдошум өзү рахат ала турган жумушта иштесе деген. Андан кийин аялдар канчалык өздөрүн коопсуз сезүүнү жана күйөөлөрүнө жакын болууну кааласа дагы, күйөөсүнүн жумушу үй бүлө үчүн ыңгайлуу, бирок күйөөсү үчүн оор, ал турсун чыдагыс болушуна макул боло турган бир дагы аял табылган жок. Аялдар көйгөйдү мындай жол менен чечүүгө болбой тургандыгын түшүнүшөт. Алардын бири төмөндөгүдөй белгиледи. Мындай учурда менин күйөөм депрессиядан жабыркамак. Ал эми менин негизги максатым мен үчүн кызыксыз болуп калмак. Элестетиңиз, сиздин күйөөңүз анын абдан көп убактысын алган, эмгек акысы жогору жумушта иштейт. Ыңгайлуу жашоо үчүн сиздин баардык шартыңыз бар. Сиз балдарыңызга жакшы билим бере аласыз, бирок сизге жана балдарыңызга ар дайым үйдө күйөө, ата жетишпейт. Ал эми баардыгыңар чогуу болгондо ар дайым пикир келишпестиктер пайда болуп турат. Эми дагы элестетиңиз, сиздин күйөөңүзгө, досуңузга, ага жаккан, үй бүлөсү менен көбүрөөк убакыт өткөрүүгө мүмкүндүк берген, бирок кирешенин азайып, үй бүлөнүн жашоо мүнөзүнүн жупунуу болушуна алып келүүчү жумуш сунушталды. Мындай кырдаалда сиздин мамилеңиз кандай болмок? Ойлонуп көрүңүз. Сиз кайсынысын тандайт элеңиз? Камсыздоочу, коргоочу деген эркектердин концепциясы кайрадан карап чыгууга муктаж. Биздин баардык ой жүгүртүүлөрүбүздүн мааниси кыскача төмөнгүдөй. Аялымдын коопсуздугун ал муктаж болгон деңгээлде камсыздап жатамбы? Арабыздан бир эркек мындай деп белгиледи. Эркектерге киреше жана материалдык жыргалчылыктарга жетишүүгө басым жасоо мүнөздүү, себеби жашоодогу ийгиликти эсеп түрүндө өлчөө оңой. Ал эми көңүл буруу жана сүйүү көрсөтүүнү эсептөө бир далай кыйынга турат. Бул бөлүмдүн башында мен көп учурда балка менен дөшүнүн ортосунда биз болуп калчу элести мисалга келтирем. Бирок аялдардын жүздөгөн далилдерин уккандан кийин бир жагында чындыгында эле балка анын эмоциялык коопсуздукка муктаждыгы бар. Бир жагында анын жетишкендикке жашоого болгон табигый каалоосун билдирген дөшүнүн жок экендигин түшүндүк. Дөшүнүн ордунда ал жерде жумшак жазыкка окшогон бир нерсе бар. Анткени
аялдардын көпчүлүгү үчүн сиздин наркыңыз менен салыштырганда баардык акчалар менен материалдык жыргалчылыктар эч нерсеге арзыбайт. Ошончо мени көбүрөөк көрүү менен бирге консьерже бар үйдө жашайын деген эмес, ага мен гана керек болчумун. Качан гана 5 жылдан кийин мен муну түшүнгөндө биз Нью-Йорктон Атлантадагы жөнөкөйрөөк жана үй бүлөлүк районго көчүп келдик. Эгерде сиздин аялыңыз ар дайым бир темада кеп козгоп жатса, этибар албай койбоңуз. Суроону бирге талкуулаңыз. Сиздин укканыңыз сизди абдан таң калтырышы мүмкүн. Бактылуу ата, мына үй бүлөгө ким керек? Баардыгыбыз балдарыбыз чоңоюп үйдөн кетерин, биз болсо аялыбыз менен чогуу карып, жансыз материалдык баалуулуктар же турак жайыбыздын өлчөмү менен байланышпаган кымбат нерселерди эсибизде сактаарыбызды туюмубуз менен сезебиз да. Жашоодогу ийгилик жөнөкөй жана жүрөгүбүзгө жакын. Ал кубанычын жана кайгысын өзүбүздүн жакындарыбыз менен бөлүшкөн өмүрүбүз менен өлчөнөрү түшүнүктүү. Мичиган штатынын Флинт шаарында чоң үй бүлөдө өскөн бир аял атасынын үй бүлөмдү камсыздайм деген умтулуусу кандай көңүл калууга алып келгендиги тууралуу айтып берди. Менин кичине кезимде биздин үй бүлөбүз шаардагы чакан үйдө турчу. Район эч артыкчылыгы жок, жөнөкөй эле, бирок бизге жакчу. Ал эми атабыз бактылуу ата эле. Жумуштан келгенде биз чогуу ойночубуз, ал үйдө болгондо абдан кубанычтуу болчу. Мен 11 жашка чыкканда атам бизге мыкты келечекти камсыз кылууну чечти, бирок биз үчүн башка үй тандоонун же шаардын сыртына көчүүнүн ордуна ал биздин мурдагы үйдү кеңири кайрадан курууну баштады. Жетишерлик акча каражаттары болбогондуктан ал эң көп жумушту өзү жасоону чечти. Анын айтканы боюнча биз буга татыктуу элек. Тилекке каршы мунун аяга ал үчүн гана эмес, биз үчүн дагы эмне менен бүтөрүн алдын ала билген жок. Ошол убактан тартып биздин жашообузда орун алган чыңалган кырдаал, бүтпөгөн ополоң-тополоң атабыздын баардык күчүн тартып алды. Биздин мурдагы көңүлү шат атабыз бара-бара томсоргон атага айланды. Ал эми биз менен ойнобой дагы, тамашалашпай дагы калды. Ал биздин өзүнүн балдарынын келечеги жакшы болушу үчүн өзүн курман кылганын азыр түшүнөм. Бирок бизге жаңы үй же кымбат мектепке караганда ал өзү көбүрөөк керек болчу. Биз болгону атабыздын кайрадан бактылуу болушун каалаганбыз. Ал аял эгерде балдарга же алардын апасына Флинт шаарында чакан үйдө бактылуу ата менен жашоо же шаардын сыртындагы ири тамда түйшүккө баткан томсоргон үй бүлөнүн башчысы менен жашоонун бирин тандаш керек болсо, алар тандоону эч олку-солку болбой жасашмак. Аларга бактылуу ата керек болгону. Биз болгону атабыздын кайрадан бактылуу болушун каалаганбыз дейт. Караңызчы достор, биз көбүнчө туура эмес ойлогондуктан, жакыныбыздын пикирин укканды билбегендиктен, аялыбыз менен ачык сүйлөшпөгөндүктөн, кана сен эмне дейсиң деп кунт коюп укканды билбегендиктен өзүбүздүн божомолдорубуз боюнча ишке бир нерсени ишке ашырып умтула беребиз, бирок чынында биздин сүйгөнүбүз үчүн анын кереги жок. Айына 100 000 тап, бирок үйдөгө уктаганы гана келген эркек маанилүүбү, керекпи? Же жок мейли, айына 40 000 тапсын, бирок үйдө сен аны менен бактылуусуң. Сен аны өзүң анын жанында коопсуз сезесиң, өзүңдү сүйүктүү сезесиң, өзүңдү бактылуу бала сезесиң, бактылуу аял сезесиң. Ушул керекпи? Мен мисалы аял катары ойлонбой туруп экинчисин тандамакмын да. Менин жолдошум жанымда көбүрөөк болсун. Ал мени сүйөрүн билишим керек. Ошондо баардыгын бирге жеңебиз демекмин. Аялдардын баарын бирге жеңебиз деген сөзү бекеринен эмес экенин бул китеп дагы бир жолу далилдеди деп ойлойм. Оюңуздарды жазыңыздар, пикириңиздерди калтырыңыздар. Мен сиздерден күтөм жана баарыңыздарды кийинки подкасттарга дагы чакырам. Жана ошону менен катар Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.